Бары жакшы болот, жакында буюрса чыгасын Тилекмат. Чындык жеңет. Ичип алып майы кызматкерлер менен тартышып, түкүргөн красавчик жигит УКМКнын сүйлөшүүсүнөн кийин Кыргыз элинен кечирим сурады. Депутат айым жеке клиникаларда 2 бейтап каза болгонун айтып чыкты. Буга кимдер күнөөлүү? Тилекмат Куреновдун соттон кийинки алып бараткан видеосун жарыялады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бары жакшы болот, жакында буюрса чыгасын Тилекмат. Чындык жеңет. Алдынан азыр алып кетип жатат. Элимен кечирим сурайм. УКМК мас абалында сөгүнгөн кызматкер менен сүйлөшүү жүргүздү. УКМК соц тармакка тараган тасмада өзүн офицермин деп милиция кызматкерлерин жана жарандык активисттерди кемсинткен бажы кызматкери менен профилактикалык сүйлөшүү жүргүздү. Ал бажы кызматкери болуп чыкты. УКМК тараткан видеодо ал жүрүм турум үчүн укук коргоо кызматкерлеринин жалына жалпы элден кечирим сураганын көрүүгө болот. Менин атым Касымалиев Алмазбек Акылбекович. 27 апрелде түнчүндө Улатова Правда көчөсүндө кетип бараткан жерден ГАИ кызматкерлерине кармалып, мен өзүм пассажир болчумун. Андан ары биз наркологияга барып, освидетельстводон өтүп, водитель освидетельстводон өтүп атканда штрафстоянкага кетерде журналист тараптардан провокация алынып, ошол жерден сөздөн сөз чыгып, уруша кеттик. Ошон үчүн мен кечирим сурайм, Кыргыз элинен кечирим сурайм, КСМ сотрудниктеринен да кечирим сурайм, эсе аларга да сөз тийип калса, ошол кечирип коюңуздар. Депутат Исатбек кызы жеке клиникаларда 2 бейтап каза болгонун айтып чыкты. Бүгүн 28 апрелде Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Аида Исатбек кызы жеке ооруканаларда 2 бейтап көз жумганын билдирди. Ал УЗИ аппараты жок клиникалар операцияларды жасап жатышканын айтып, буга саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан көзөмөл жакшы болбой жатканын белгиледи. Мунун кесепетинен бир эркек киши көз жумду. Алар 3 күн УЗИге тарттырбай кармап жата берген. Анын туугандары жеке клиникаларды ким көзөмөлдөйт деп кайрылып жатат. 2 жума болуп калды окшойт. Социалдык тармактарда резонанс жараткан 24 жаштагы кыз туура эмес операциянын кесепетинен көз жумган, деди Исатбек кызы. Булак супер кежи. Министрдин орун басары эмес, бизге кайрылып кетелем да. Өзү негизи бизден ошо өлкөбүздө азыр жеке менчик клиникалар, мында өткөндө да айттым, ошо Бачичекеде эле көп эле ачылып атат да. Анан тилекке каршы билбем, ошол Минздрав тараптан караш керекпи, контроль жакшы болбой жатат. Неге дегенде, ошол эле элестеткиле, УЗИ аппараты жок клиникалар бүгүнкү күндө операцияга алып жатышат да биздин бейтаптарды. Бул болсо айтып кетейин, КАФ медцентр деген бар экен. Они прооперировали мужчину без аппарата УЗИ, потом у мужчины пошел либо абсцесс, либо что-то еще. Я вот сейчас конкретно не могу сказать, потому что документ до конца не прочитала. Бирок ошонун кесепетинен из-за того, что алар УЗИге кылбай 3 күн кармап жата берген айынан ал киши көз жумуп атат да. Ошондон улам ошол өтүп кеткен кишинин мынакей туугандары да кайрылып атат. Мынакей азыр биз сиздердин комитетиңиздерди көрүп атабыз. Министрлерге кайрылыңыздарчы. Ошол частный жеке менчик клиникаларга өзү ким контролдобойбу деп. Бул маселе чоң болуп атат да. Ошогундай эле мынакей өткөндө 2 жума болуп калды го дейм. Биз ошо передачага барганда бул бардык эле соц тармактарда чоң резонанс болуп чыкты. 24 жашар кыз Нео клиникадан туура эмес операциянын кесепетинен көз жумган. Анан ушундан улам мен сиздерге сунуш беретим да. Бибижан Камчыбековна, балким бир комиссия түзүп, ушул клиникаларды текшертип, ошо негизинде мага бир маалымат кетирсеңиздер деген сураныч. Рахмат.
Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Кыргызстанга Россиядан 13 өспүрүм жана 8 жаран кайтарылды. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги кыргызстандыктарды мекенине кайтаруу боюнча аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 2025-жылдын 1-кварталында ата-энесинин камкордугусуз калган 13 жашы жете элек өспүрүмдү Кыргыз Республикасынын жарандарын мекенине алып келүүгө, ошондой эле турмуштук оор кырдаалга кабылган 8 жараны мекенине кайтарууга жардам көрсөтүлгөн. Эске салсак, 2024-жылдын ушул эле мезгилинде 18 жаран мекенге кайтарылган. Булак бия кежи. Азамат Нурматуллунун Түркияда кырмалыштын себеби айтылды. Кыргызстандагы Мариф мурдагы Сапат фондунун мугалими Азамат Нурматуллунун Түркияда кырмалыштын себеби айтылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев бүгүн 28 апрелде парламенттин эл аралык комитетинин жыйынында билдирди. Азамат Нурматуллу 2016-жылдары Түркияда бир жатаканада жашаган. Ошол жерде ал бир уюлдук тиркеме колдонуптур. Бул уюлдук тиркеме көбүнчө Фетхуллах Гүлендин колдоочулары колдонгон программа экен. Ошонун негизинде түрк тарап өлкө ичинде издөө жарыяланыптыр. Ошонун негизинде биздин жаран кармалган жактоочу менен биздин кызматкерлерибиз тыгыз байланышта. 6-күнү мен дагы анын жубайы жана ата-энеси менен кезигип бүт маалымат бердим. Бүгүнкү күндө бул маселе көзөмөлдө. Тергөө жумуштары жүрүп жатат. Биз жакындар менен телефон аркылуу сүйлөшүүнү уюштурууну пландап жатабыз, деди Имангазиев. Азамат Нурматуллу 20 апрелде Бишкектеги Зейн Education борбору аркылуу Түркиянын Анталия шаарына 6 окуучусун математика сабагы боюнча эл аралык олимпиадага алып баратканда аны Стамбул аэропортунан чек ара кызматкерлери тарабынан кармалган. Кайгуулуу милициясы мопед менен ээн баштык кылган жигит тууралуу маалымат берди. Социалдык тармактарда ээн баштык жасаган мопед айдоочусунун тарап жаткан видеосу эски. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Башкармалык ага ошол учурда эле тийиштүү чара көрүлүп, мопед айып короого киргизилгенин белгиледи. Буга чейин социалдык тармактарда унаа жолдо мопед айдоочусунун кооптуулук жараткан кылыгы тартылган видео тараган болчу. Бердик, азыр коюшат. Мыйзам чегинде экона тийиштүү протоколду түзбөдүк. Депутат той ашта кошумчаны алтын менен берүүнү сунуштады. Балбак Төлөбаев түрктөрдүн салтын мисал келтирип, алтындын куну акчага караганда туруктуу экенин белгиледи. Түркияда жакшылык тойлордо акчанын ордуна алтын алып барышат. Бизде деле той ашта 2000-5000 катышыңа жараша 10 000 сомго чейин көтөрүп барабыз. Көрүндүккө торпок, кой, жылкы берип жатабыз. Алтын чирбейт, куну туруктуу. Жылкы деле Кыргыздын инвестициясы. Ошонун ордуна алтын берсек деген сунушту киргизем, деди эл өкүлү. Ал муну менен өлкөнүн экономикасында колдоп алса болорун кошумчалады. Сунушту колдойсузбу? Комментарийге калтырыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807
Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.